Кыргызстанда сутка ичинде коронавирус 582 адамдан табылып, 4 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Сутка ичинде өлкө боюнча 5 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алса, 324 бейтап коронавирустан сакайды. Жалпысынан Кыргызстанда аталган илдеттен 47.050 адам айыкса, 54.588 киши ооруга кабылган. Бүгүнкү күндө стационарларда 3.139 бейтап, амбулатордук түрдө 2.719 киши дарыланууда. Бишкек шаарындагы Малдыбаев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн батирлеринен 10 жаштагы бала кулап түштү. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, окуя 21 октябрь күнү болгон. Баланын кулап түшкөндүгү тууралуу маалымат 102 кызматына саат 16:40 түшкөн. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери 10 жаштагы баланын сөөгүн табышкан. Аталган факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда териштирүү жүргүзүлүп, керектүү экспертизалар дайындалды. Республика боюнча 22 октябрга карата кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 223 кылмыш, 161 жоруктар каттоого алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кылмыштарды жана жоруктарды тыкыр иликтөө үчүн тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Кыргызстанда абал туруктуу жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан толук көзөмөлдөнүп жатат. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу ички иштер органдарынын кызматкерлери башка укук коргоо органдары менен бирге кылмыштарды аныктоо, бөгөт коюу жана бетин ачуу боюнча